Жақпек Майданович, салам алейкум. Жүріңіз мына тыншырақ жерге. Бұл жерде жол шамал да просто. Жолдың бойында жақсы улыбай қалады да. Салам алейкум. Қандайсыңар, жақсыңар? Ресурстар жақсы ма? Райондық тиешелі мекемелер тұрады, сол тиешесі. Жоқ, бұл жерде мындай да, мен сізден ала тұрған интервьюм. Жолға көрдіңіз, қауіпсіздік жаралып жатады мияқтачы. Жолға ешқандай тиешелі сұраулар жоқ. Жолықтан үштер боласың. Өзі мен сізге кабинетіңізге кетіп аттым мен азыр. Мен үштерен жол болатпайсыз, айта беріңіз. Анан кейін сіздің служебный машинаңызды көріп, атайын бұл жақты тоқтап, сізден дағы интервью алайын деп шоқты. Бұл қызматкерлерден жөнлі қармағаннан не күлдірсіз? Жөн қармаған жер жоқ, біз кіші бит отабыз. Жөн, мейлі, мен осы қайттым да, мен сізмен отдельно мұны ақылы өтіп олайлы? Хорошо, мейлі. Мен просто сізге мұндай удобный болсын деген ойдылы. Сақ удобный болса ол. Bir ay murun men Қытай ишкерлерімен чогулуш өткөргөнбүз Кулатов айыл өкмөтүндө. Ошол жерден сиз убада бергенсиз, комиссия түзөбүз. Кытай ишкердин мыйзамсыз иш аракеттери боюнча жоопко тартабыз депчи. Бирок bir ay өттү, эч кандай комиссия дагы түзүлгөн жок, эч кандай кыймыл аракет дагы жок да. Ошо эмне себептен? Биринчи суроо. Эч кандай себеби жок, өзүңүз айткандай ошол комиссия түзүлсүн дегенден кийин сиздин сурооңуздар боюнча ошол эл менен жолугушуш Кулатов айыл имаратында болду. Кенен маалымат уктуңуз ошол жерден элдин оюн уктуңуз. Ошол элдин оюн комиссия зарыл жок, комиссия түзүлдү. Ошон үчүн комиссия түзүлбөйбү? Комиссия керек болсо түзүлөт. Жолугушун жыйынтыгын уктуңуз. Ошо комиссия керек болуп атпайбы бизгечи? Керек болсо түзүп Мына элдер дагы суранып атат. Кулатовдун жашоочулары дагы ошо чаң жутуп чарчады. Бүгүнгү чейин ошо жолдор чаңып атат. Менден эч ким сураган жок. Чогулуштун жыйынтыгын өзүңүз катыштыңыз. Эл баасын берди го деп ойлойм. Эгерде чын эл суранып комиссия түзүш керек болсо, комиссияны буйрук түзүп менен тиешелүү сүйлөп. Значит, сиздин оюңуз боюнча Кулатовдун эли чаң жутуп отура берсе боло берет экен да? Чаң жутуп отура турган жок. Завод мага чейин иштеп аткан, азыр тиешелүү суулардын убагында сеп аткан көрөт. Жок, мага элдер ошо видеону жөнөткөн үчүн, ошол видеолор менде бар үчүн мен сизге айтып атам да. Мага жөнөткөн үчүн ошону айттым. Эми значит сизге ишенбей мага ишенип атса керек да. Туурабы? Ошол себептен мага жөнөтүп атат да. Сиз буга чейин дагы канча комиссия түзөм дегенсиз, буга чейин дагы мен сизге айтып атпаймынбы? Дагы комиссиянын бир жыйынтыгы чыкпады. Комиссиядан кийин өзүңүз чогулуш катыштыңыз го. Элдин берген суроо жооптон ынандыңыз, анан комиссия түзсүн зарылды болбогондон токтоттум деп атпаймынбы? Керек болсо эртең түзүп жиберем. Жок, ошо бир ай өттү да, ошону бир ай эртең түзүп жиберейин деп атпаймынбы? Эми хорошо, ал комиссия түзгөндөн эч кандай жыйынтык чыкпайт, аны уже билип эле турабыз. Эмне кылайын? Эми ошентип Кытай ишкерге жан тартып отурганыбыз эми туура эмес да, туурабы? Кытайды мен ишкер катары баарыбыздан колдош керек. Кытай болобу, Орус болобу, ишкерлигин кылып атабы? Башка улуттар болобу, Кытай болобу, мамлекет доход түшүп атат. Элдер зарплата мыйзам иштеп атат. Эми ооба, туура эле айтасыз, мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Бирок Кытай ишкерлер биздин мыйзамдарыбызга баш ийиш керек, туурабы? Ошончо кем байлыктарыбызды иштетип пайда көргөндөн кийин андан сырткары биринчиден биздин элибиздин талабын аткарыш керек. Ошол жакта заводко жакын жашаган элдердин талабын аткарыш керек, туурабы? Мен айтып атпаймынбы, эгерде башка кытайларды билбейм, биздин ЮК завод иштеп аткан кытайлар баардыгы биздин мыйзам чегинде иштеп атат деп ойлойм. Макул, эми бул сиздин жеке оюңуз, конечно, сиздин милдетиңиз, кызматыңыз ошондой. Сиз кече күнү мына эл менен чогулуш өткөргөндө дагы залдын жарымы ЮКЦнын кызматкерлери менен толтуруп койдуңуздар. Андан сырткары дежурный чалдарды даярдап койдуңуздар. Баягындай провокация кылып, элди бөлүп, жарып, азамат сен бул айылдан болбойсуң, сен бияктан кет деп. Мен ошол угушу маалымат боюнча ошо милиция начальниги роводу сиз ошол иштерди уюштурдуңар деген сөз чыгып атат да элдин арасындачы. Чыгып атса эми өзүң тактап көр. Биз ошол чогулушка келгенде өзүң билесиң, бир жума мурун айттырдык. Бир жума мурун пландадык. Каалаган кишилер катышкыла деп. Анан биз ал жерден сен келбе деген маселе болбойт. Анан өзүң тандап текшерип ал.
кече күнү мына Бакыт Төрөбаев келип кетти. Аткаруу бийликтин өкүлдөрү келип кетти. Ошол Кытай ишкер боюнча элдин наразычылыгын жеткирдиңизби? Бакыт Төрөбаевга? Эч кимдин нааразы болгон эч ким жок. Канча видеолор жүрөт го. Канчадан бери эл сүйлөп атат го. Ошо элдин үнүн жеткирдиңизби? Чогулуш эч ким болгон жок. Кытай ишкерлеринен Жок, кечеги чогулушта эмес дейм. Вообще ушу маалымат катары бердиңизби? Мынанча чогулуштар өтүп, кышында дагы чогулуш болгон, бир 3-4 чогулуш өттү туурабы? Берилген ал боюнча маалымат. Не деди Бакыт Төрөбаев? Сураган жокмун аны. Чара көрбөйбү? Губернаторго дагы маалымат берсеңиз керек Бар да. да иште маалыматтар бар. Демек анда бардыгы чара көрбөй унчуп отура береткендир буга. Өзүнө сурасың, комиссия түзүлдү, жерейинде отурат, комиссияны башка. Хорошо, макул. Дагы бир суроом бар да. Кече күнү мына Ноокат районунда Кулатовдо канчалаган каттуу сел жүрдү. Эми Алла буйруган экен ошо сел бизгечи. Канчалаган элибиз жабыр тартып отурат, канчалаган элдер чөгүп кетти. Бүгүн Кулатов айылында мына канчалаган элдерибиз бир жумадан бери Кулатов айыл өкмөт башчысын таба албай жүрөт, орун басарын таба албай жүрөт, жер адистерин таба албай жүрөт. Президенттин буйругу бар мунасып боюнча туурабы? Ал дагы иштер эч кандай жүрбөй жүрөт. Элдер ошону ызылдап издеп жүрөт. Булар бир жума нарынга кеткен экен да. Ошо не себептен кетишти? Булар опыт алмаш боюнча мага чейин эле ушу түзгөн Кулатов айыл өкмөтү менен Нарын Жамбулак деген айыл өкмөт бар. Ошонун ортосунда ошо опыт алмаш боюнча договор бар экен. Ошонун негизинде кеткен. Булар буга чейин дагы барып жүргөнбү? Барып жүргөн экен, тыйылып да келип кетти. Качан? Качан келген? Демек, значит, булар официально сизден уруксат сурап кетиштиби? Эмне опыт өзгөрдү? Эмне алмашы? Өзүнө сурашат, Кулатов айыл өкмөтү келет, эмне опыт алмашып келдиң депчи. Губернатордагы кабары барбы? Жок, губернатор мен өзүм айткан эмесмин. Мен өзүмдө маалымат бар, ошо кеткен. Ошол негизинде булар кандай өкмөт тарабынан кетишти туурабы? Мен райондун деңгээлинде эле түзүлгөн бул опыт алмашуу да. Нарын району менен ошол тиги Ноокат районунун акимдеринин ортосунда. Буга чейин түзүлгөн келишим бар экен деп атпаймынбы? Опыт алмашуу боюнча ошол эки айыл өкмөт ортосунда түзүлгөн келишим негизинде кетишти. Значит, буларга официально по приказу кетишти туурабы? Буйрук чыгардыңыз да? Рұқсат берген. Же озеки буйрук чыктыбы же кагаз жүзүндөбү? Эми буйрук өзүнөн чыгат да, менден чыкпайт да. Кызматкерлердин буйругу өзүнөн чыгат. Айыл өкмөт өзү чыгарды. Ооба, чыгарса керек өзү. Канча адам кетишти ага? Билбейм, канча. Тиешелүү адистер менен кетти да, алыс кетсе керек. Ошону ким каржылады? Өзүнө сурабайсың муну. Сиз аким болуп сиз уруксат берип атпайсызбы? Өкмөттүн эмесин администрация каржылабайт. Демек, мамлекеттин эсебинен кетиштиби? Аны карап көрүш керек. Же сиз ошол боюнча маалыматыңыз барбы? Мен айтып атам, Ким каржылады? Айыл өкмөттүн эсебинен кеттиби же Ноокаттын акимияттын эсебинен кеттиштиби? Акиматтын эсебинен акимат каржылай албайт. Аны ошо айыл өкмөттүн бухгалтериясына акча кылбосо карап берет. Командировочный алса алгандыр. Ошол боюнча сиздин маалыматыңыз барбы? Жок. Маалыматтын бар үчүн айтып атпайм, Нарынга кеткен боюнча. Жок, Нарынга кеткени хорошо, биз билебиз Нарынга кеткен. Ошол ким каржылады деген суроо. Боюнча маалымат жок. Билбейсиз. Демек, айыл өкмөттүн эсебинен эмес. Билбейм деп атам. Канча күнгө кетишкен өзү? Бүгүн жумушка чыкмак. Ошо качан кетишкен эле? 4-күндө кетишкен, 4-күндө. Кечеги 4-күнү? Бүгүн вторник, Менин маалыматым боюнча булар понедельник кеткен. Жок, понедельник кеткен жок. Булар уже бир жумадан бери жок. 4-күндө кетишти бар, менин маалыматым боюнча. Сиздин маалымат туура эмес экен да. Эмне дегенде мага ошоктогу айыл өкмөтүнүн кызматкерлери айтышты. Андан сырткары ошол жактагы айыл өкмөтүнүн депутаттары айтышты. Мына жерде биздин элибиз ошондук кыйналып жүрсө, булар ошондук кантип моралдык укугу менен кетип калышты Нарынга депчи. Азыр Нарында эмне опыт өзгөрдү? Эмнени алар? Эмне опыт алганын билгенди сурайт. Жок, ошо сиз уруксат берип атканыңызда бир негизин таянып бериш керек. Тура мынаны барып же карточканы өзгөнүп келели же алма терген үйрөнүп келели, например. Бияктан ошол жанагы айыл чарап продукцияларын магазин ачып сүйлөштүбүз деп. Мен арзанда бетим андай договор түшүп келет ким билет. Жок, ошону айтам да, ошол обмен опытка бир жума убакыт керекпи? Мен айтып атпаймын, 4-күнү кетебиз деген. Жок, булар понедельник кеткен. Кетсе кетиптир, эмне кылайын, понедельник кетсе эмне кылайын? Эми менин угушум боюнча булар кеткенде дагы жөн кетпей эле баягындай эң кымбат спринтерлерди жакылдаптыр. Жолдошум да. Ар бири $1000 кеминде барып келген. Сурап көрөм, акчаны кайдан деп. Мен кайдан билем. Андан сырткары азыр Нарындын акими мурунку Кулатовдун айыл өкмөтү туурабы? Ким эле немеси? Нурдин туурабы? Ошол Нурдин буларды өтө
жакшы сыйлаптыр, жылкылар союлуптур, 5-6 койлор союлуптур. Мана өзүнө сурады, эмне сөйлөйт? Ошо деп айтам да, анан барак, шарак дегендечи. Сурап көрөм. Той эле болуп турат да. Эч кандай Сурап армен көрбөйсүңүз, той болсун, эмне кылайын? Ошо моралдык жагынан тура эле ошо. Сурап көр өзүңө, эмне кылып сыйладың деп, кайдан билем? Же эмне Нурдиндин акчасы ушундай көбөйүп калдыбы? Аны Нурдинден сурабайсың, канча акчаң бар? Мен кайдан билем? Ошону мен источникти сурап атам да. Мен кайдан билем, источник кайдан? Билбейсизби? Мен кайдан билем, бул канча акчасы? Мен билем андачы. Билет болот. Мен угушум боюнча биринчиден элдин арасынан чыккан маалымат, экинчиден ЮКЦнын ишкерлеринин арасынан чыккан маалымат да. Бул поездканы Кытай ЮКЦ цемзаводунун башчысы спонсору болгон экен. Билбейт экен. Ооба. Ошол поездканы сиз уюштурупсуз. Жок. Сиз уруксат берипсиз. Кечээ күнү мына эл менен жолукканда шоу өткөрүп, дежурный чалууларды уюштурганыңыз үчүн ошол Кытай ишке ыраазычылыгын билдирген экен да. Калай. $8.000 өлчөмүндө азыр сөз боюнча ошол поездкага барып, ошол нарындан барып эс алып ойноп келгиле. Элдин үнүнү жеткирбедиңер, элдин үнүн кармап калдыңар депчи. Кытай ишкерге жакшы жан тарттыңар, рахмат силерге деп. Сен да айтам. Мына мен сизге айттым. Ошондой сөздөр жок. Ошо канчалык чын эмес. Чын экен текшерип көрөсүң. Мен кайдан билем, азыр болсун. Жо мен жөнөкөй катардагы жаран, мен текшере албайм. Сиз Нокат район акими болосуз, сиз Нокат район президенти болосуз. Сиздин колуңузда СМГ бар, колуңузда милиция бар, колуңузда прокуратура бар. Заявление жасасыз бар алып. Мен заявление жазгандан уже канча заявление жазып жүрөм? 4 жылдан бери заявление жазып жүрөм. Финансировать Эч ким карабайт да менин арызымды. мен каратып көрөм. 4 жылдан бери эч ким карабайт. Бул финансировать эткен жасам, чын да каратып көрөм. Балким сен айткан ошо завод финансировать этпей, ким билет. Балким сен айткан чындыр. Эми ошончо акча карап турган. Азыр бир жылкы союп жеш үчүн, бир жылкы минимум 100.000 сом турат, туурабы? Минимум. Бир коюңуз минимум 20-25.000 сом турат. Туурабы? Ошончо акчаны алып барып, ошол жакта же ойногону бул туурабы? Мен укмун деп атпайм. Текшертип көрөлүк муну. Туурабы же сиздин оюңуз боюнча, туурабы? Туура эмес, туурабы? Неге дегенде мына жерде Кулатовдун эли селдин айынан дагы эле өзүнө келе эле келдирчи. Канчалаган талкалаган үйлөр турат ошол жактачы. Дагы эле бүт элек. Проблема толтура. А булар кайсы моральный укугу менен кетишти ошол эс алганы? Арак ичкени, жилик жегени. Улам кайталап айтып атпайм. Ошол түзүлгөн келишим негизинде кетирип атпайм. Эмне деген келишимге жетишип келдик. Жана заводко финансировать этип атасың, аны тийиштүү службага бер. Мен өзүм көзүм көрөм. Мен сизге мына азыр устун эле берип атам ушучу. Бул азыр видеону эртең Facebook'тан, YouTube'тан эл көрөт мунчу. Мен элге чыгарам мунчу. Мына мен сизге устун эле заявление берип атам да. Жакшы болот. Демек, значит, сиздин тиешеңиз жок. Мен көргөн өткөн эмесмин. А сиз как жетекчи катары айтсаңыз болбойбу эле, жигиттер, айыл өкмөт, кызматкерлер уят депчи. Азыр мына жерде элдин кесепетине эл бизди карап турат депчи. Итак элдин нараазычылыгы бизге көбөйүп атат депчи. Толтура проблемаларыбыз бар. Койгула, азыр могу абмен опытыңар бул жөн эле шылтоо, аяка арак ичкени, жеген, ойногонун кетип баратасыңар депчи. Деп мисалы үчүн барбай эле койгула, мына проблемаларды бүтүрүп алайлы. Анан кийин барсак жакшы болот деп айтпадыңызбы? Проблема негизинен бүттү. Ал жерде аяктап калды. Эми айтып атпаймын, илгертен бери 1-2 жылдан бери түзүлгөн договор бар экен. Ошол негизинде кетирип 5-нчи жолу айтып атпаймын. Жо, макул, сел болбогондо, мынча проблемалар жок болгондо макул бара берсин, эч проблема жок. Эми мынандай оор кырдаал мезгилде сиз жөнөтүп койгонуңуз туурабы? Светин койду, жолун салып бердик. Суусу чыгып атат. Договор менен түзүлгөн договор негизинде барды да. Жо, макул, эртең октябрь, ноябрда барса болбойбу? Январь, февральда барса болбойбу? Дагы барар балким, чында да договор түзбөйсө, аякта дагы барар балким. Азыр ошо договор негизинде. Демек, ошол боюнча, значит, Ош облусунун губернаторунун маалыматы жок, а? Мен эме кетирген боюнча маалымат жок айтылган. Сиз айткан жоксуз губернаторго. Неге? Айтып атпайм, райондук деңгээлдерде түзүлгөн маселе деп. Эми мындай да, Кудай сактап туруп, ушу бир жума булар эч ким жок болду, айыл өкмөтчү. Бүт аппарат жок болду да. Болгон 2-3 эл адис калган аяктачы. Мына элдер мага чалып, мен бүт маалыматым бар мендечи. Эми Кудай сактап дагы бир ошондо жаңгыр жаап сел келгенде эмне болот эле? Эч кимиңиз жок аяктачы. Эмне кылат эле? Службада турат казан. Кудай сактасын. Жамандыкты айта бербе да. Жо, мына бир жума, макул, бир күнгө, 2 күн, 3 күнгө барсын обмен опыт. Мен жумушка чыкмак деп айтып атпайм сага. Бир жума жыргаганы бул туура эмес да. Мен барып кетчи 2 күн болот. Договордон келгенде карайлык качан эмнеге түшүп калды? Карайлы. 2021 же 2-жылы мен эсимден чыгып калды. Ал кезде биякта аким Данил болгон.
Ал дагы ошондо айыл өкмөттөр чогултуп, Ош шаарынын Отор деген ресторанында Кытай ишкеринин акчасына кой союп, элге айыл өкмөттөргө чай берген. Аны болсо батма-бат деген биздин патриот кызыбыз Баткенден барып, ошону тартып далилдеп берген. Ошол жерде Отордо акимдин машинеси служебин турган, бирок айнектен качып кеткен. Башка айыл өкмөттөрдүн служебин Нивалары турган. Эми получается, значит, на этот раз вы решили теперь их всех на рынок отправить, да, Азамат көрбөсүн, таппасын, маалымат чыкпасын деп. Договор сага чейин сене көзгө чейин түзүлгөн договор бар экен. Мен Азаматтан качып нарын бар деген эч кимде болчу. Эми мындай да, урматтуу аким. Бул боюнча бүт далил фактылар бар. Бүт далил видеолор бар, бүт далил сүрөттөр бар. Чыгар ошол. Ошолорду мен чыгарам, сөзсүз чыгарам. Неге дегенде Кулатовдун эли билиш керек чындыкты. Мындай биздин кызматкерлер, мамлекеттик кызматкерлер арак ичип, жиликтерди жеп, жыргап жүрүшөт. А мына жерде карапайым элибиз канчалаган инвалидтер келип айыл өкмөттөн 5000 сомго дарыга жардам бер десе, мына сага акча жок дейт экен. А буларга акча табылат экен. Демек, значит, Кытай ишкеринин акчасына барганы бул чындык экен анда, туурабы? Далилдейлик деп атпайм. Муну менин Эми распоряжение чыкпаса, приказ чыкпаса, айыл өкмөттө акча жок болсо, инвалидтерге акча берилбесе, муну эми азырын чындык. а өздөрүнө, значит, ушунча акча табып барып, бир жума жашап, 6 кой, 7 кой жеп, бир жылкыны сойдуруп, андан сырткары Үскөлгө барып, Үскөлдө эми сууга түшүп, жырга беш алганга, значит, буларда акча бар. Муну келген биликтейт кайсы. Чок, сен Комиссия түзгүлө десек, комиссия түзбөйсүңөр. Демек, бул крышевание да ачыктын сөзүчү. Үкүт завод боюнча Кытай ишкеринин крышеваниясы деген ошол сөз. Кече күнү Камчыбек Кыдыршаевич келип кеткен, туурабы? Камчыбек Кыдыршаевичке маалыматты бердиңизби? Мына жерде Азамат деген жараныбыз жүрөт. Неге? Мындай сүйлөшүүмөн болгон жок. Мына Кытай ишкерге бир мыйзам чегинде бир чара көрүп койбойлубу? Азамат мына жерде 4 жылдан бери жүрөт. Камчыбек Кыдыршаевич бир көңүл буруп койбойсузбу деп. Антип айтылган жок. Неге? Мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына 3-4 сөздү сүйлөм. Мүмкүнчүлүк болгон жок. Ай жол боюнча келди, шашлык команданы берди, тапшырманы берди. Кайра башка келип чыгып кетти. Хотя бы губернаторга мына айттыңызбы, Азаматтын бир үнүнү президентке жеткирип койгула. Айткан жоксузбу? Губернаторга мы айткан жоксузбу? Айткан жокмун ошол күндө. Жок, бул күн эмес, вообще дейм. Вообще билет да сен өзүң деле барып жүрбөйсүң, билет да. Өзүң деле Президентке мен үнүм жетпейт деп 4 жылдан бери. барып жүрбөйсүң дейт. Губернаторга мен бир жолу барган, эч нерсе билбейм деп койгон алмагачы. Кабарым жок деп койгон. Айтайын анда кабар. Айтайын. Бул Кытай ишкерлеринин же соттун башына, соттун чечимдерине баш ийбейт. Же сот аткаруучулар ит айдаган айдайт. Ага дагы прокурор чара көрбөйт. Начальник милиция дагы кече күнү биз ЮКЦнын алдына барганда адвокат болуп турду, туурабы, ачык элечи. Милициянын өзүнөн сурап, прокуратуранын өзү. Сиз өзүңүз айттыңыз, 20 000 сом иштесе болот, иштей бергиле, жакшы эле шарттар түзүлгөн дечи. Эми иштегенчилер иштеп атат. Эми ошо ЮКЦдагы кызматкерлер ошондо автобус, микробусты отуруп нарынга барып ойногону шарты жок болсо керек. Билбейм, иштегенчилер иштеп атат да. 20 000 сом алып атат, 15 000 сом алып атат. Ошо ыраазы болуп мүмкүнчүлүгүнө карап иштеп атат да. Ошону айтпайм, ошо коррупционер Кытай ишкерди 21-жылы 150 миллион сом мамлекетке биз төктүргөнбүз. Урдаган акчасынанчы. А кече күнү салык инспекциясы буларга чай куюп жүрөт. Лучший налогоплательщик деп грамоталарды берип жүрөт. Кыргыздын намысы каяка кетти өзү? Кыргызда намыс деген жок эмес, намыс бар. Аларды өзүң текшертип алды өзүң. Мен 4 жылдан бери текшерип жүрөм, 4 жылдан бери эч ким карабайт. Эмне кылайын аны карабайт. Сиз эми аткаруу бийликтин өкүлү болгон үчүн ошон үчүн мен сизге кайрылып атам. Мен дагы айтып көрөйүн, карап калар. А сиз мына ушунчадан бери көрүп атасыз, билип атасыз. Эмнеге айтпай атасыз андачы? Эмне айтпай атам? Камчыбек Кыдыршаевичке, Акылбек Усенбековичке. Өзүң деле кайрылып атпайсыңбы? А менин видеом көрбөйт экен да, жетпейт экен да менин видеом. А мен ал кишилерге кайдан айтам? Сиз чогулушка барасыз, туурабы? Чогулуштан булан сен Азамат жөнүндө мага сөз бермек беле сен жөнүндө. Хорошо, сиз кат жазып жөнөтсөңүз болот го. Мына жерде ушундай Азамат жүрөт мына жакта депчи. Өзүбүз кат жазып. Элибиз мындай Кытай ишкерге наразы болуп атат. Мына жерде чаң жутуп отурат элибиз депчи. Эл эч кимди, Кытай ишкери эч кимди тоготпойт экен. Мага элден наразычылык келген жок Кытай ишкерлер жөнүндө. Потому что сизге эл ишенбейт, ошон үчүн сизге наразычылык айта берип уже эл чарчады сизге. Сен жеке наразысың. Мен жеке эмес, силер бул силердин жеке Сен маселеңиз. өзүң кызматка тура албай аткан наразысың. Мен мыйзамдуулукту талап кылдым. Сен жеке кызыкты талап кылдың. Жеке эмес. Силер жеке кызыкчылыгыңар үчүн Кытайды коргоп отурасыңар. Аны далилдеп берсиң керек. Мына силерге далил. Далилдеп бер. Эч кимге жоопко тартпай атасыңар го, мына далил да. Жоопко тарткан сот эмес. Сот аткаруучулар башка карапайым кыргыздын элинин үйүнө барып туруп, сүрүп
күйдүрүп бузуп эле кетип атпайбы? Бала чакасынын чачынан жултуруп эшикке чыгарып коет. Жеке кызычын өзүң чечип ал. Жеке кызычылык менде эмес. Жеке кызычылык силерде. Менде эч бир Губернаторда, сизде, прокурордо, начальник милицияда, силерде. Мен байкап чечип алдым өзүм. Менде болсо. Ошончолук сиз вообще мындай так мойнуңузга эч нерсе албайт экенсиз, а? Мен алам. Эч нерсе мойнуңузга албайт экенсиз. Мен ошого таң калып атам да. Мен алышым керек. Канчалага чейин ошентип жүрөсүз, макул? Мен алышым керек. Сен чындык болсо мындай оюңа аламы сен айткан сөздүн чындык болсо. Мына элдер чаң жутуп чындык сизге көрүнбөйт о бетиңизге. Кандай чаң жутам? Суу сеп. Барыңыз ошол жака, азыр жүрүңүз. Көрөйүн. Себеп атат. Бара барасыңбы? Күндүр шайып атат. Каяктан күнгө баратасыз? Мына азыр мага айылдан телефон чалышты. Баягы эле чаң, баягы эле суу куйбайт, эч нерсе кылбайт. Баягы эле бизди тоготпойт деп. Уйкусак уйдуктапсың эмес ол. Күн ысыкта бир 15 мүнөттө кургап калат сен. Бул Кытай ишкери эч качан куйганам жок. Уйдуктан. Койса бир машина бир күндө жөнөтөт, калганын билгенин кылып отурат. Мен бир жерде мындай Силерге ишенип отурат ошондупчу. бул эми завод менен жеке өзүң менен келип байланыш. Менин жеке мамилем жок. Жеке кызык. Менин кызыкчылыгым жеке жок. Жумушка туруп албай аткан. Менин жеке кызыкчылыгым биз Мыйзамды өлкөдө жашагандан кийин Мыйзам баарына бир болсун, ошол менин кызыкчылыгым. Анын баарын. А силердин кызыкчылыгыңар бул крышевание дейт. Мен бир крышевать эткен жерим. Азамат муну байкап сүйлө. Кандай байкап сүйлө? Крышевать далилдеп. Мына хорошо, соттун чечимин аткарган жок. Соттун баары. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы үчүн неге сиз прокурорго же начальник милицияга представление жөнөткөн жоксуз? Мына Кытай ишкерди жоопко тартпайды. Сот аткаруучулары кеше айдап чыккан. Сотторуң деле жан тартып отурат. Прокуроруң жан тартып отурат. Эми сиздин айткан санын көрсөтүп далилденбей атпайбы? Кандай далилдемеди? Бүт видеолор турат, бүт эл көрүп атат. Көрүп атып далилденген кылам. Далил менен мен чыгарып атам видеолорду. Biraz прокурорго сот корубуз кетпей турат. Чөп сүйлөшөгөн. Бир саат убакыт мүмкүн. Жок барабыз. Мына биздин прокурор сот турат го бул жерде. Жаныбызда. Мына бул Оболбеков деген сотумуз ачык эле кылмыштын курамы жок. Туруп турат. Сот аткаруучулар ит айдаганда айдаса болот Кыргызстанда деп туруп чечим чыгарып койгон. Өзүнө барса. Прокурорду колдоп, тергөөчү милицияны колдоп. Сүйлөшпөйт базы өзүнө бара алды деп атпайбы. Сиз азыр айттыңыз, комиссия келет, кечкиче мына жерде жүрөм, мен бүгүн кете албайм дедиңиз го. Сен убакыт берсең болду. Комиссияны түшүрөсүң. Барайын сот түшүнө жетчи. Андан кийин сен менен ошо сот кордуп туруп. Хорошо, канча убакыт күтөйм? Келсин эми. Соттордун иши келсин. Ким а зам губернатор келеби? Хорошо, анда өтө жакшы. Азыр зам губернаторго ошо суроону дагы берем. Айыл өкмөттөр ошентип жыргап, жиликтерди жеп, арактарды ичип, обмен опыт деген шылтоо менен кандайча сиз уруксат берип койдуңуз, мен түшүнбөйм. Ошондойчо проблема турат Кулатовдо. Абшырда. Эмне проблема чечилди? Бүттү проблема, хорошо. Азырынча мына сел боюнча маселе чечилди. Болду, бүттү, баардыгы жыргап, сонун жашап калышты. Жыргаган жок, мурунку эле жашап атат жыргабаса. Үйлөрүнө кайтып келе элек дагы эле элдер жүрөт аякта. Алар тиешен. Үйлөрү бүт элек дагы элечи. Керек болсо берилет. Качан берилет? Уже мына канча күн өттү уже. Бүгүнкү күнгө чейин берилген жок. Азыр мындай туура сүйлөсөң. Бизде күнүстөн айлык өтүп 3 айга кескин берип жатат болчу. Берилет алар. Хорошо, өткөндө Казакстандан келген гумпомощь боюнча мен интернетке чыгардым. Туурабы, бүт кыргыз эли көрдү. Казакстандан келген гумпомощь Кулатовго болгон бир 5-6 бир кичинекей эле. Кичине эле неме келди. Ошол себептен элдер наразы болуп мага кайрылган. Мен ал маалыматты билгенем жок. Азамат мына жерден гумпомощьту урлап кетишти, жеп кетишти. Биз өзүбүздүн акчабызга, өзүбүздүн тамагыбызга мына жерде селдин кесепетин тазалап жүрсөк, а мына жерден болсо бизге гумпомощьту ошентип алып келип коюптур. Кечине. Биз интернеттен көрдүк, самолет келген депчи. Ошол боюнча мен айтканым, ошо болбогон бир накладной кагазды эмне үчүн берген жок? Накладной азырдап керек. Жок, ошондо гумпомощь жөнөтүп аткан да. Ошого сразу комиссия чогуу, накладнойду берип, мына бар жок ачык, бар жок прозрачно деп туруп неге жөнөткөн жок? Аны ушу комиссияны сурабайсың. Анда комиссияда болбосо, накладной менде болбосо, мен кантип жооп берем азыр? Болгон мен билгенде 2,5 тонна келген, эң биринчи келгендечи. Ошону айткам да, бул ошону Комиссияда сурабасаң. не деп айтат, буну безответственность айтат. Эмнеси без ответственность? Ошо болбогон кагазды убагында гумпомощь менен чогуу жөнөткөнүңөрдү комиссиягачы элдин дагы наразычылыгы чыкпайт эле. Мени дагы чакырбайт эле, мен дагы видеону чыгарбайт эле. Сен айткандай самолет менен келгенсе көбүрөөк тонна келди деп ойлоп тур. Самолет менен келген жок, грузовой эле машина менен келген. Ошол боюнча мен дагы кийин сизге кайрылгам, туурабы? Интервью берип коюңуз. Мына жерде элдер наразы болуп атат. Сиз эми бул жактын акими болосуз.
Сүйлөкөң бир ооз сөз. Мына накладной жок эле, эч ким жеген жок, эч ким урдаган жок депчи. Болгон ошончо келген экен деп. Алган жаган. Ошондой жамандыкта ким бир нерсени ойлойбу. Сиз ошондо дагы каалаган жоксуз. Жок, мен сүйлөйм, каалаган жериңе бар, чыгардың, андай кылдың, бизди уят кылдың, шерменде кылдың Накладной депчи. менде жок, азыр деле менде жок. Губернаторуңуз болсо мага наижат этип жүрөт. Комиссияда турат. Сен бүт кыргыз элди уят кылдың депчи. Комиссияда турат накладной. Аз көрсөң турат. Июнда келди Өзбекстан. Мен силерди уят кылган жокмун. Мен деле намысым бар кыргызмын. Мен болгону ошол ким гумпомощь бөлгөн, кайсы комиссия, эмне үчүн ошол накладнойду убагында берген жок, эмне үчүн эл ошондой дүрбөлөңгө түшүп калды, эмнеге эл нааразы болуп калды дегендин аркасында мен чыгардым мурунчу. Самолет менен келген эмес. Ошо келсе бирок көбүрөөк келтирип ойлоп. Бул биринчиден бул мамлекеттин кызматкерлеринин сабатсыздыгы булчу. Безответственность этачы. И никто ответственность не понес. Көрдүңбү мен көрдүм. Накладной көрдүм. Ай мага накладнойдун кереги жок. Ошол накладнойду эл сурап атат, Кулатовдун эли сурап атат. Эмне үчүн биз өзүбүз чөнтөгүбүздөн тамак кылып жүрөбүз? Эмне үчүн келген гумпомощь ошондо аз келди бизге деп. Эмне үчүн накладнойду берип койбойт бизге көрсөтүп деп. Биз да күмөн санабайт элек деп. Берип койсо болмок эне, ошо комиссиянын эмеси да. Ошол боюнча бирөө жооп тартты. Ошондо убагында накладнойду бербей койдуң. Накладной бербей койдуң, как жок. Комиссия келди. Мен түшүрүп атат. Ошондо элге биз уят болдук деп. Помощьты келген түшүрүп атат. Грамдап бөлүп берип атат. Эмне үчүн жооп атат? Эч ким жоопко тартылган жок. Тартылбайт биздин гумпомощь эмнеге тартылыш керек? Келген гумпомощь бөлүп берип атса. Сиз ошону көзөмөлдөй турган акимсиз да. Гумпомощьту жөнөттүңбү Кулатовго? Накладнойду кошо бердиңби? депчи. Эми эл эсиңден чыгып калган болсо, аркасынан WhatsApp'тан болсо дагы, интернеттен болсо дагы жөнөтүп кой депчи. Таптак таратылды. Канча келди, канча ким алды, бүт грамманы жазып. Керек болсо, берүүстөн көрөсөңүз. Ошол биринчи гумпомощь түшкөн баягы Боордош айылына түшкөн биринчи, туурабы? Анан кийин Кулатовго келген. Ошо эки элдин ортосунда силердин айыңардан чыр-чатак чыгып кетейин деп аз калды. Эмнеге чыр-чатак чыкмады? Биз уурдап кетиппиз, бизден көрүп атат экен, башка болуптур, андай мындай биз жеп коюппуз деп, ошол жакта жаштар келген менин астымачы. Мына силердин бесконтрольность деген айынан контроль болгон эмес. Контроль болгондо ошо накладной барат эле. Туп-туура бөлүнүп берген. Баарынан граммына берип жазылып турат. Ким алды, кимден канча келип турат. Уят. Ошондой гумпомощь элге көрүнгөн нерсени чики-пуки, сааты менен, минутасы менен, кагазы менен бериш керек. Келген гумпомощь грамма чек алды, кайдан ошончо эл интернеттен көрүп турат анычы. Ошон үчүн эл нааразы болуп калды, силерге ишенбейчи. Кайра эле биздин чоңдор жеп койду, урдап кетти, канча комментарий жазылды. Вес Кыргызстанга чыгып кеткен алчы. Ошондой жамааттар. Хорошо, Кулатовдун айыл өкмөтү менен орун басар кызматтан кетеби, кетпейби? Кимдин орун басар? Кулатов айыл өкмөтүнүн. Сапар али менен Сапар кызматтан кетеби, кетпейби? Эмне кетеби? Кайсы акчасына барды нарынга? Тактайын деп атпайм. Кандай моралдык укугу менен кетишти бияктан? Тактап келейин деп атпайм. Тактап көрөйүн, анан кетет кетпейт, анан айтам да. Тактап көрөйүн. Анда значит сиз уруксат берген үчүн кетебейт экенсиз алар да. Мен айтып атам. Демек анда значит сиз ошону уюштуруп, сиз уруксат бергениңиз чын экен да? Мен уюштурган жокмун. Айтып сөзүм. Мага чейин договорду эки райондун ортосунда. Мага чейин мен келгенге чейин түзгөн. Ошо договор ушунчалык күчтүү кагазбы азыр, Карап көрдүңүз договор. Юридикалык күч барбай койсом эмне болот эле? Эмне болот эле? Нарын эли капа болуп калабы эле? Аким капа болуп калабы эле? Бирок менден сурашты, ушундай договор болсо барып келген рұқсат берди. Эмнеге январда жөнөтпөдүңүз? Мага бүгүн суранып келди, ошо үчүн келди. Барды. Жанагындай шартта мындай. Кайтып берди. Командировочный бердиби? Командировочный айлык өтөмөт. Ошону төлөндүбү? Аны ушу бухгалтерден билип жанагы айтып атам го. Хорошо, сиз азыр чалып билип бериңизчи мага. Бухгалтерия, айыл өкмөт өзүнө сурап бер, эмнеге чалып беришим? Секретарь. Сиздин колуңузда иштейт колор, сизге баш ийет. Келсин деп атпайм, келгенде тактап берет. Качан келишет алар? Бүгүн келишет. Ким кайсы акчадан алып кетти? Сен айткандай заводдун акчасы менен кетти, мамлекет акчасы менен кетти. Хорошо, күтөбүз анда. Сиз азыр чала албайсыз, а? Чала албайбыз. Айыл өкмөткө hem чала албайсыз башчысына. Чалып берем, азыр көрдүк. Хорошо, күтүп турайсыз. Assalamu alaikum. Жастарбы. Кандайсыз, жақсы ба?
жолду бүтүрсөк жакшы болот. Эми жол элдики да. Ооба, жол элдики. Ушунчалык катуу аракет кылып аткандан кийин эми биз бияктан карабай турсак болбогон. Ооба. Өрт тасап өткөндө дагы камчы кытышаш өзү келип давайте деп баары жолду мына келгенден бери 20 күн болду, бирок өтө чоң жумуштар болуп атат. Ар жагында. Ооба, көрүп атабыз. Бизге облустан тапшырган. Биз ошону келип контролдоп, аким бирге, жолдордун бирге, аябай кемчилик болуп атат. Эми элдердин пикирин угуп атабыз. Мына мындай экен, тигиндей деп. Бирок самбылан эң жакшы элдин ою жакшы, ушундай жакшы жумуштар кетип атат. Самбылан мамлекет тынч болсо, ойлойм мындай жолдор Кудай буйруса. Жакшы Камчыбек Кыдыршаевич бар экен, а? Ооба, Кудайга шүгүр жетекчилик бар да. Камчыбек Кыдыршаевич жок болгондо бул жол ошентип эле кала берет эле жылбай, а? Ошол эле жетекчиден көп нерсе зависит кылат экен. Мына президентибиз Мурунку министр транспортта кылам деген эле бир слой кылып тоюп, аныңыз азыр эле тешилип бүттү уже бир жылдачы. Туура. Эми мындай жол деген бул мамлекетте көрүп атасыңар. Мына 2 жыл ичинде өтө көп жол салынып атат да. Бирок мына интерес карасаңыз, мына эски жол мынабычы, Ооба. Мына Союздун жолу же канча жыл болду бул жол салынып? Жок, эми Союзда эмес, Союз эмес, макул бир 10 жыл бар мына жолгочу. Бош мүмкүн, может андан А эми кечеги жаны салынган жол бир жылда уже тешилип чукулап, азыр уже латка болуп кетти. эми техникада өтө көп экен да, чоң техникалар. Эми жолдордун экинчи слоюну кылдык, Кудай буйруса эми жол эми жакшы эле болот деген ойдобуз эми. Баягында сөз бар экен да. Ар бир мамлекеттин жолдун акыбалы бул коррупциянын деңгээлин көрсөтөт деген сөз бар. Ошого мен ойлойм да, ошентип бир жылга чыдабаган жолдор бул коррупциянын деңгээли. Эми Жемей таламай. экинчиден Туурабы? эми мурда илгери ушундай болсо, Ошону контролдоп, бүтүнү убагында салып, нормага келтиргенде ошол жол деле азыр бүтүн болот эле, эч кандай интернетке эл деле чыгарбайт эле, баардыгы ыраазы болот эле. эми биринчи слой салынды, мына экинчи слойда салынгандан кийин жол өзүнө калыбына келип калат. Эми бул чоң жолдор 2 слой болуш керек экен да. Ооба. Эми эртең экинчи слой бир жылдан кийин, бир кыштан кийин дагы жарылып калбайбы? Эми аны көрөбүз. Убакыт көрсөтөт да. Кудай буйруса азыр бүтүрө берели. Көрүп атасыңар да, бүгүнкү күндө эмне үчүн ошо коррупция жоюлган үчүн мына президент тапшырмасы менен мына урматтуу генералыбыз катуу көзөмөл кылып атат. Мына жолдор оңолуш баштады, акча түшүштү баштады, экономикабыз, өкмөт премьер-министр катуу аракет кылып атат, областтар, райондор. Эми аны көрүп билип турабыз. Кудай буйруса үмүтүбүз чоң. Үмүтү чоң. Кудай буйруса. Камчыбек Кыдыршаевич ал жалгыз. Эми көпчүлүкпүз. Ошон үчүн мына Ноокаттын акимы деген кызматы бар. Мына сиз Ош облусунун губернаторунун орун басары деген кызмат бар, туурабы? Ошону силер кылышыңар керек да өзүчү. Жерлердечи, туурабы? Жок, жерлерден бул республикасынан бөлүнүп турган акча да бул нерсечи. Мына бөлүнүп атат. Кудай буйруса жакшы кетип атат. Акыркы күндөрдө өтө катуу жумуш жүрүп атат. Эми эмне деген мына күзгө чейин, кышка чейин тезирээк бүтүрө берели деп атат да. Бул жакшы нерсе. Бул мамлекеттин жетекчилиги бар нерсе көп салынып туруп атат. Бул өтө жакшы нерсе. Өтө жакшы нерсе. Мына жетекчилик күчтүү болсо, катуу болсо бардыгы иштейт экен да. Жетекчилик жогорудан катуу болсо мына бардыгы иштейт экен. Мына сиз губернатордун орун басары катары сизге суроо берейин да. Мына жерде ЮКЦ цемзавод бар. Кутурган Кытай ишкер 4 жылдан бери кутуруп жүрөт. Ошол жакта заводдун тегеренде жашаган элдерибиз чаң жутуп, наразы болуп 4 жылдан бери айтып келатат. Мен интернетке чыгарып келатам. Ошол боюнча комиссия түзүлөт деп мына аким 3-4 жолу уюштурган комиссияны, бирок комиссиянын ичинде жыйынтыгы чыккан жок, комиссия болгон ham жок. Кече эле акыркы жолу 1 ай болду. Дагы чогулуш өткөн, дежур чалдарды алып кирип алып, ЮКЦнын жарым жумушчуларын залга толтуруп, демек карапайым эл кире албай калган аякачы. Анан кийин кече күнү Кулатовдун айыл башчысы, орун басары, ошол жакта иштеген кызматкерлер баардыгы нарынын кетип калыптыр бир жумагач. Сиз ошол боюнча кабарыңыз барбы? Эмнеге бир жумага кетет? Иштегендерби? Заводдобу? Жок, Кулатов айыл өкмөттүн кызматкерлери, айыл башчысы баш болуп туруп. Жок, эми алар эми бардыгы кетпесе керек, эми арасында отпуска чыкканы кетип болушу мүмкүн. Эми эч жерде билесиз, эми бардыгы кетип калбайт да. Ал эми мамлекет ишкана 99% кеткен экен, 3-4 специалист калган экен. Жок. 90% может 1-2% кетишкен мүмкүн. 1-2 отпускага эми жайында эс алгысы келип калат, очереди келип калат, ошо менен жетекчи жөнөтөт да. Аны бардыгы кетип калышы мүмкүн эмес. Жетекчи баш болуп кетип атат. Эми жетекчи деле убакыт келген болсо, графики боюнча отпускага чыккан болушу мүмкүн. Эми отпускада аны сизге отпускаңыз келип калса, демек сиздин кабарыңыз барбы? Эми обязательно район жетекчиси райондук жетекчиси көзөмөлдөйт. Эгер маселе болсо, бизге айтса, биз эми ошону Бул азыр мага айтты, мен айткан жокмун деп. Губернатор билбейт. Жок, айткан жок. Эми бул район жетекчиси бар да.
Ал эми Жок, муктаж болуп калса. район жетекчиси мак мен түшүнүп. Сиздин кабарыңыз бар Жок, беле? менин кабарым жок. Эмне дегенде район жетекчиси бар да. Эгер маселе областка тийиштүү болсо, бизге айтат. Эми район жетекчисине отпускага кеткен бизге далыш этпейт, бул ишке далыш этип кетет. Мен кетип атам отпускага. Анан азыр көрүп атасыз, жетекчилер баргандар деле 1 ай эс алган жетекчи жок. Эң көп эс алса 14 күн же 10 күн, 1 жумада кайтып атат. Эмне деген жумушту. Мына биздин президентибиздин указы боюнча, мунасып боюнча, жер боюнча бүт республика боюнча катып иш жүрөт, туурабы? Ооба. Кулатовдун эли мага айтып атат, бизде бир дагы жылыш жок депчи. Эмне мунасып боюнча? Качан барбасак, эртең кел, бүрс күнү кел, эртең кел, бүрс күнү кел деп бир да кагаз бүтпөйт, даже реестр ham жок, эч нерсе жок дейт. Жок, андай болушу мүмкүн. Эми ошол акыбалда нарыңы кетип эс алганы туурабы? Эми мындай да, Биринчи суроого жооп бердим. Туурабы же туура эмеспи? эми мындай нерсе да, ал сиз мунапс боюнча бул эң чоң жумуш, бул президентибиздин тапшырмасы. Ошол мына үйсүздөрдү, мыйзамсыз кургандар кылып берели деп да. Бирок мен кечеги 6 айлык маалыматта эң көптү ушу мунапс боюнча жүргүз боюнча Нокат району берип атат. Демек андай кулаттын эли алдап атыптыр да. Эми элдин ичинде мындай да, кээ бирлерине очередь жетпей калса, ошо общий эле айтып коюп аткан болушу мүмкүн да, баарды келбей атат. А эгерде эми наразы болгондо көпчүлүк келмек да, районго, областка да бармак. Ал наразы болгондо мен көрө элек, эмне Эми азыр көрүп атасыңар да, күн 38-40 градус болду. Азыр не то что областка, азыр кошунасынын үйүнө кирбей атат күн ыстыктан, туурабы? көрөсүз интернет. Бирок мына интернетте мага телефон чалып, мага айтышып атат. Муну бизге айткан жок. Мунасы боюнча эч кандай указдын президентин булар тоготпойт экен булар. Жок, андай болушу мүмкүн. Жумуш жүрүп атат. Мен аманы маалымат боюнча биз 6 айлык. Хорошо, мына экинчи вопрос да. Ушунча сел болду. Ушунча элибиз чөгүп өлүп кетти, туурабы? Канчалаган жабырлап турат дагы эле, канча үйлөр бүтпөй турат, дагы эле көчөдө туугандардын жашап жүрүшөт. Ошентип айыл өкмөтүбүз баш болуп туруп, баардыгы жер адиси, башкасы полный нарыны кетип эс алганы, туурабы? Жок, эгер андай кеткен болсо, ал мыйзамсыз. Ал үчүн чара көрөбүз. Эгер мен ойлоп атам, бүгүнкү күндө эгер ал кеткенде аким билиш керек эле да. Ал Аким өзү уруксат бериптир да. Жок, эми уруксат бергенде эми Договор бар экен бири-бири мененчи. жок. Эки баягы по-братски деген бири-бирине взаимно баягындай опыт алышуу деген бар. Ал мисалы не только Эми ошол опыттун бир жума алыш керекпи? Жок, ал биток айыл өкмөт бар. Райондон да кошулуп барат. Не дегенде аяктын тажрыйбасы. Башка райондо эч ким жок. Бир эле Кулатов айыл өкмөтү. Жок, эми башка райондар биз билбеген райондар да бар да. Побратима деп коет. Мына Ноокаттын районундан башка Жок. эч ким барган жок. Бир гана Кулатов айыл өкмөтү бар да. Макул, ошону биз текшерип көрөлү. Действительно, мыйзамсыз болсо биз ага чара көрөбүз. Анан кайсы каражатка барышты? Эми каражатыны аны эми мындай да. Эгер побратима райондо аралык болсо, ал эми командировочный кылып барат. Значит, бюджет акчасынан. А так личный болсо, эми аны биз көрө элекпиз. Может, алар чөтөгөнөн кеткендир. Ал эми каражатыны аким бар, эми эртең барып текшерет. Эгер мыйзамсыз кылган болсо, ал билесиңер да, азыр бүгүнкү күндө аяп отурмай жок. Бар наказание алат. Же булардын айлыгы ушундай көтөрүлүп кетти, болуп кетти. Жок, эми айлык муру караганда Кудайга шүкүр жакшы, бирок айылда мындай көчөдө чачып жүргөнгөчө ончолук жандайча алар чачпайт. Мүмкүн эми мамлекеттик кызматкер. Биздин президентибиз айтып атпайбы, расточительство деген болбош керек, Ооба, ооба. Бирок булар ошол жака барып, арактарды ичип, коньяктарды ичип, жылкыларды союп, 5-6 койлорду жеп, бул кандай болот анда? Эми аны ошо жеринде аякта дагы бийлик бар, алардан карайт. Арыңа барганда аяктында бийлиги бар, атын губернатору бар, акими бар, айыл өкмөтү бар, алар деле карайт. Аким коштоп жүргөн экен булардычы. Болушу мүмкүн, эми биз аяка жооп бере албайбыз. Анда значит аким аякта байып кетиптир да анда. Эми аны силер барып сурагыла. Биз эми ошол болсо жооп беребиз. Эми нормалбыз. Кантип жооп бере алабыз биз? Алар мейли өз-өзүнчө бола берсин. Болуп кетсе, значит бир нерсе сатып, бир нерсе коррупция кылып, акча таптыр, короче, акимчи. Эми аяктарда может баягы билесиңерде, баягы животноводство, айыл чарба өнүккөн жылкы малдар көп аяктарда. Может, ошону өзүнүн эсебинен алып. Азыр средний бир жылкы канча турат? Союлуп жери турган бир жылкы канча турат? 70-80 миң, эми чоңдор 100 миң болушу мүмкүн. 100 миң, 100 миң болушу мүмкүн. Кой жок дегенде биз 20-25 миң турабы? Болушу мүмкүн, эми чоңдор. Эми карап туруңуз. Эгерде бюджеттин эсебинен кеткен болсо, Кулатовдун башчылары Алар төлөйт анда. Мамлекет мыйзамсыз калмаса төлөйт. Жо төлөбөй, ал хорошо, второй вопрос. Биринчи вопрос моральный жагычы. Кулатовдо ошончо инвалидтер жүрөт. Ошончо колунда жок бейбачаралар жүрөт. Алар айыл өкмөткө келип канчалаган арыздарды жазбай 5 миң сом, 10 миң сом дарыга бер десе жок дейт аларга, акча жок дейт. Пустой бюджет дейт. А бул жактан кандай акча табылып калды буларга? Эми аны биз көрө элекпиз, может чөнтөгөнө кеткендир. Эми билбейбиз да. Азыр эми факт болсо, анан сен бюджеттин иштетипсиң деп айтканга текшергенден кийин чыгышы мүмкүн. Хорошо, өзүнүн чөнтөгүнө кетти деп кое берели. Анда моральный жагынан ушунча проблемалар турса, ошентип кетип калганы туурабы?
Жок, эгер мыйзам Ошончо кесепет, селдин кесепети дагы эле бүт элек. Элибиз дагы эле жүрөгү канга толуп отурат. Ошентип кетип калып, арак ичип, эт жеп жыргаганы турабы? Бир жума. Жок, эми Иш убагында тем более. эми иш убагына кетсе, ал мыйзамсыз, ал чара көрүлөт. Ал эгер отпускага өз убактында чыгып, убакыт келип чыгып кеткен болсо, аны эч кимсе айта албайбыз. Ал эми өзүнүн убакыты келди да, баягы график боюнча эс алуу келди. Сиз деле отпускага чыксаңыз, сиз деле унчукпайбыз. Анда получается 99% айыл өкмөт бардык отпускага кетип калды. Эгер бар 99 кеткен болсо, аны баарын наказать этебиз. Баары кеткен болсо, ошону наказать эткиле, текшергиле. Эгер андаксы ол мыйзамга эмес, адамгерчиликке да туура келди. Эми мен сизге бир нерсени айтайынбы? Элдин арасында мага маалымат түштү. ЮКЦ заводунун арасынан дагы маалымат түштү. Бул спонсор ким десек, бул ЮКЦ Кытай ишкер спонсор экен да. Болушу мүмкүн эми. 7-8 миң долларына приблизительно уже 10 миңге жетпеген доллар акча бөлүнгөн экен. Эмнеге дегенде кечээ күнү мына бир ай мурун эл менен чогулуш болгон. Ошол жерде дежурный чалдарды уюштуруп бердиңер. Начальник милиция, аким, айыл башчы, айыл өкмөт, орун басары сапар баардыгы колдо бердиңер. Силерге рахмат деп туруп акча берип туруп нарыңга жөнөткөн экен деген сөз болду да азырчы. Эми мындай да, силер айтып атасыңар да. Эми ар бир инсан, гражданин чогулушка барып катышка укугу бар. Бүгүнкү күндө мына акыркы жылдарда эч ким муну чакыр, муну чыгып сүйлөсүн деген жок. Эл өзү чыгып келип, өзү сүйлөп атат. Аны өзүңөр көрүп турасыңар да. Эми бизге мындай да, сен дежурныйсың деп айта албайбыз, аны укугу бар. Ол келип жүргөн адамдар бар, саясатка кызыккан адамдар бар, чогулушка кызыккан адамдар бар, ер адамдар бар да. Жүр катышып кой десең, менин убактым жок. Мен Хорошо, мен ошол күнү чогулушта болгонмун. Мен сүйлөйүн десем, ызылдап бакырып бардыгы. Сен бул айылдан болбойсуң, сен кет бияктан деп. Мени бөлгөнгө ким уруксат берди? Кайсы мыйзамда жазылган? Эми ошону айтпайсыңар. Кулатовдун айылы только ошолор сүйлөйт. Азамат ошто жашайт, ал келип сүйлөй албайт депчи ким уруксат берди? Эми аны өздөрү мыйзам чечет да. Эми аны жерде мен көргөн жокмун. Бирөөнү түртүп чыгарып жүргенин же айтып жүргенин. Бул эл бөлгөнү деген ошол болот. Эми бул эл бөлбөш керек. Өзү Кыргызстан кичине Ошону ким уюштурган? Начальник милиция уюштурган. Менин маалыматым бар. Негеден Кытай ишкер ошо чогулушка 4 күн калганда эртең мен кечкичен ошол жерде жүргөн. Служебный машинесичи. Эми тартип. Анын дагы видеосу бар. Ал начальник туура. Алар тартип сактайт да. Алар ага колдоо жардам берген, мына аким дагы ошол жакта бар экен. Эми эл жөнүндө сүйлөбөйт да. Эми мындай нерсе да сизге могу бар экен деп. Кайсак бар экен. Мына Кандай кайсак? Ровдун кабинетине. Жок, роодуга эмес. Кытай ишкер рооду бар. Азамат мындай нерсе да могу бар экен деп по факту кылыш керек. Биз миш менен жүрүшүбүз. Мына по факту, хорошо, бүгүнкү күнгө чейин ошо аксакалдарга бирөө чара көрдү. Эмне үчүн сен антип элди бөлүп атасың? Эмнеге элди жарып атасың деп? Жок, аны мындай Чара көрүлгөн жок. ошол арыз жазып. Демек уюштурулганбы? Арыз жазып. Уюштурулган. Арыз жазылып, билесиңер да, азыр мыйзам бар каралып атат. Арыз жазыштын бүгүнкү күндө. Арыз жазыштын азыр кереги жок. Мен 4 жылдан бери арыз жазып келдим. Менин арызым ишим карабайт. Бизде Кыргызстанда билесиңер да, базы мыйзам өтө катуу иштеп атат. Чумага келгенде иштебейт. Кытай ишкерге келгенде иштебейт. Бардыгыбызга эле иштейт. Иштейт. Мыйзам иштеп атат. Мына мен айтам келдик, мына 22-июлда камшы кыршаш келип баштады. Мына келген 4-5 жол келип караганыбыз бул деген эми жетекчилигибиз ошол жактан кылып атса биз кантип карай албайбыз? Хорошо, сиз ошондо келгенсиз. Мен сизди көрдүм интернеттен. Канчыбек Кыдыршайчка айттыңызбы? Мына жерде мындай элибиз наразы болуп атат, Кытай ишкер бизди тоготпой атат, соттордун чечимин аткарбай атат, сот аткаруучуларды ит айдаганда айдап жүрөт, эч ким жоопко тартылбай атат. Канчыбек Кыдыршайч бир карап койбойсузбу деп маалымат бердиңизби? Жок, аерде эми ошо айта турган адамдар келип айтыш керек эле. Айыл өкмөтү бар, ошо ишкерлер бар, ошого наразы болгондор бар. Силерди ошон үчүн эл ошон үчүн силерди тандап бияка кызматка коюп атпай, элдин үнүн силер жеткиресиңер чоңдорго депчи. Аны арыз менен кайрылып атасыңар, ал маселе каралып атат азамат. Канча жол каралды, туура. Интернеттен көрбөй атасызбы сиз? Жок, мен көрүп атам, каралып атат да, каралып калган жок. Карабай атат. Эми мындай нерсе да, Прокурор крышевать этип отурат, начальник милиция крышевать этип отурат, тергөө соттор крышевать этип отурат. Ничего, мыйзам бар, өзүңөр айткыла, анын жогорулары бар. Карап бересиңер, карап берет. Анан жогору бар, райондон жогору бар, облустан жогору республика бар. Ой, республика эмес, мен барбаган, жазбаган жерим калбады. Может жетпей аткандыр. Ошон жетпей атат, ошончо сиз айтпайм. Сиз жеткире аласызбы? Жок, мен мына ушул айткандар ошондой эле, менде эле ошо өзүмүн полномочиям бар. Мисалы областын дегенде. Аны биздин жогору губернатор бар, биз кат болсок через губернатор. Хорошо, губернаторго жеткиресизби? Жок, жеткирип айтып атпайбыз, силер айтып атпайсызбы, кымбай эле. Аны баарыбыз угуп турабыз да. Мен дагы айтып айтам, ушундай болуп аттыр деп айтам. Хорошо, мен үнүмдү, элдин үнүнүн кулатып эле чаң жутуп чарчап бүттү. Ошону жеткирип коюңуз эртең. Болду, все, мен жеткирип. Мен бүрүскүнү сизге келем кабинетиңизге. Болду, мен ал кишиге айтып жеткирип ушундай деп. Президентибизге Садыр Нуркожоевичке жеткирип койсун. Эми аны ал киши жандай кылат, ал кишинин полномочиясында, ал менин полномочиямда эмес.
мен биринчи орун басам, биздин облус жетекчибиз бар. Ал жетекчиге биз жеткиребиз. Ал киши дальше процедурасы бар, өзү аны карайт. 21-жылы президент мени кабыл алган Кытай ишкер мененчи. Мекенчил партиянын балдары менен алып барган ошо жакачы. Президенткечи. Ошол жерде президент өзү айткан резиденциядачы. Азамат коррупция менен күрөшкүлө, кем байлыктар эл үчүн иштеш керек, мамлекет үчүн иштеш керек. Мен сени колдойм. Мен айтканмын, мен жалгыз күрөшө албайм, бул целая система. Десем, мен сени колдойм. Ошол менин сөзүмдү дагы жеткирип коюңузчу президенткечи. Жок, мен президент эмес, губернаторго айтам. Ошо президентке, губернаторго, кат жүзүндө, озеки жүзүндө, же Акылбек Усенбековичке жеткирип койгулачы. Мен ошо облус жетекчиси. 4 жылдан бери азаматтын үнү сизге жетпей атат депчи. Алдабаймын, мен облус жетекчиси жеткирем. Мен полномочия ошол. Ал жетекчибиз бар да дальше. Мен аягына мен баягы мыйзамды буза албайм. Хорошо, мен күтөм. Мен бүс күнү келем. Рахмат сизге. Мен ал кишини айтам. Ал мен мындай эле айтам, эч эмне кылбагыла.